Айзада Жамгырчиева той эсин тартат деген жаңы макала ойлоп таптым. Алып баруучу Тамада Айзада Жамгырчиева тойлор тууралуу пикирин социалдык баракчасына бөлүштү. Кызык, той эсин тартат деген жаңы макала ойлоп таптым. Анткени жакшылык өткөрүп жаткан адамдын мүнөзү, кыялы кандай болсо ошого жараша өтөт. Жакшыныкы жакшы, кыялкечтики оюндагыдай эмес. Таң калыштуу нерселер көп өзү. Негизи жашоодо пейилди түздөш керек. Анан баары болот деп пост бөлүштөрчү. Көрмандар анын жазгандарын кызуу талкуулап жатышат. Эскерте кетсек, Айзада Жамгырчиева теле алып баруучу, тамада, актриса, ырчы катары таанымал. 1995-жылы 23 августта Талас облусунун Кызыл Октябрь айылында төрөлгөн. Маалымат булагы, заманча кейджи. Нурлан Насиптин жаңыдан чыгармачылыкка аттанып жаткан бир тууган эжеси Элизада Насипбекова турмушка чыкты. Бул тууралуу ырчылардын Instagram баракчаларынан көрүүгө болот. Эскерте кетсек, Элизада Насипбекованын мурунку жолдошу каза болуп калган. Андан бир уулу бар. Маалымат булагы, аралаш маалымат. Алмазбек Атамбаевдин кызында кандан рак оорусу шектелип жатат. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шагиева учурда Санкт-Петербургда медициналык текшерүүдөн өтүүдө. Ал өзүнүн катталуучуларына онкология оорусуна шектелип жатканын бөлүштү. Анын айтымында ал өзүн жакшы сезбей, канында түшүнүксүз нерсе болуп жатат. 3 ай бою бишкектик дарыгерлерге көрүнгөн, бирок анын абалы начарлап кеткен. Ал Санкт-Петербургдагы Петров атындагы улуттук онкология илимий изилдөө борборунун онколог-гематологуна консультация учуп кетти. Эми Алия анализдерин өтүп, лимфа түйүндөрүнүн биопсиясын жана жилик чучугунун пункция алуу керек болуп жатат. Маалымат булагы, аргумент чекит кейджи. Максат Давранов саламаттыкты сактоо тармагына көңүл бөлөлү. Алып баруучу Максат Давранов саламаттыкты сактоо тармагына көңүл буруу керектигин тууралуу социалдык тармакта пост бөлүштү. Акыркы кезде аты жаман оорунун көп катталгандыгы, оору күчөп жаткандыгы айтылууда. Атайын Ала Бука аймактык ооруканасынын абал менен таанышып жана бул жакта эмгектенип жаткан дарыгерлердин көңүлүн көтөрүү максатында аз да болсо белектерди берип кайттым. Дарыгерлердин айтымында октябрдын башынан оору күчөп, бүгүнкү күндө ооруканада 30дан ашуун бейтап COVID-19 менен ооруп жатат. Тилекке каршы өлүм да катталууда. Саясаттан ишке өтөлү эми. Саламаттыкты сактоо тармагына көңүл бөлүнүп, ден сак өлкөнү куралы. Ала букалыктардын жардамы менен жалпы Ала Букага 15 аймактык ооруканага өзүнчө 8 дана концентратор жана көптөгөн медициналык каражаттар, дары-дармектерди жеткирип бергенбиз. Ушул учурда ооруканада 50 концентратор бар, бирок ошол концентраторлор да кээде жетпей калууда. Андыктан ар бирибиз эрежени так аткаралы туугандар, дарыгерлерге тазим деп жазды алып баруучу. Маалымат булагы, заманча кейджи. Эркен Рыскулбеков, алып баруучу, мигранттардын көсүн зомбулугуна чыдаган аялга окшотом. Сонун жигит, көптү билгени, анализдегени, эң башкысы эркектин негизги милдетин билгени жакты. Акылдуу сөздөрү көп киши сүйлөй алат, бирок ар бир сөздү жүрөктөн өткөрүп сүйлөгөн башка эмеспи? Алып баруучу Эркен Рыскулбеков менен ошондой маанайда маектештик. Сизге кызыктуу болот деп ишенем. Эркин тумоолоп жаткан элең, абалың кандай болуп калды? Даам жыт сезбей калдым, жөтөлдүм, бирок жеңил өтүп кетти. Шүгүр азыр жакшы болуп калдым. Эл бул дарт менен күрөшүүдө өзү менен өзү калгандай болду. Сага да ошондой сезилип жатабы? Башка өлкөлөрдө абал курчуп кетсе мындай кылабыз деген Б планы бар болчу. Мамлекет башчылары жаңы оорукана сала албаса да, бир имаратты бошотуп, керебеттерди жок дегенде дем алдыра турган аппараттарды даярдап коюшу керек эле. Азыр ишкерлер жасап жаткан иштерди мамлекет апрель айында жасашы керек болчу. Аппараттарды алдырууга эмнеге ырчы Анжелика Чуркап, башкалар акча чогултуш керек? Бул мамлекеттин түздөн түз милдети да. Тилекке каршы өкмөт функциясын аткарган жок. Эл биринчи жолу өзү менен өзү калган жок. Эсиңерде болсо 2005-жылы төңкөрүштө ыктыярдуу топ түзүлүп, биз эл менен деген жазууларды жазып жатып соода-саттык тармактарды сактап калышкан.
2010 ошондой эле төңкөрүш болду. Саясатчылар ким каякта олтурат деген кресло талашмай менен алек болуп жатышканда Бишкек талоонда калды. Мен ал кезде студент элем. Мен курдуу жигиттер менен чыгып түнү менен дүкөндөрдү кайтарып чыкканбыз. Кийин Ош когалаңы болду. Анда жаш адис элем. Элге жардам катары акча чогултканбыз. 3 жыл мурун Дача сууга учак кулады. Бирөө басып келдиби? Ажобуз басып келип көңүл айткан жок. Кайра эле эл жардамга кол сунду. Элибиз өз киндигин өзү кесип келе жатат. Мунун чекити болобу? Канчагына чейин өз киндигибизди өзүбүз кесе беребиз. Чекит коюш үчүн эл аң сезимин өзгөртүш керек. Тойлордо көп байкайм. Азыр баттан аксакал бермей, даражасы бийик министр, депутаттарга бердирип калганбыз. Депутаттар биз тандалып келген эл өкүлдөрүбүз деп жатышат. Тандалып келсең, жоопкерчиликти ал да. Мен салык төлөөчү катары, аларга добушумду берген жаран катары талап кое алам. Талап кылганды үйрөнсөк, чекит коебуз. Бул жолу маданият өкүлдөрүнө ыраазы болдум. Анын ичинде сен да барсың. Макул, пиар үчүн болсун, бирок жардам берилип жатат. Негизи жардам бергендер көп. Ишкерлер колунда бары да жогу да бири-бирине жардам берүүдө. Кесиптештеримдин социалдык тармакта катталуучулары көп болгону үчүн көзгө түшүп жатышат. Жарыяланбай коеюн дейсиң, бирок сени ээрчиген адамдар көп болот экен. Ошондуктан жарыя кылууга туура келди. Мисалы, тааныбаган эле бир байке Инстаграмдан жазып, 200 000 сом берди. Республикалык штабка берели дегенбиз. Бирок алар таза иштегенине күмөн санап калдык. Силерге ишендик деп тапшырып кетишти. Оба, быйыл маданият тармагындагы адамдардын жарандык позициясын көрдүм. Мурун мен кыргыздын уулу болгонум үчүн сыймыктанам деп сахнага чыгып, 1-2 фафос сөз айтып, ийиле жүгүнүп, ошону менен жок болуп кетишчү. Эл акыркы жумада кыйналып кетти. Ошондо ырчылар мени чоңдор той топуруна, мамлекеттик иш-чараларына чакырбай калат. Жөн эле отуруп турайынчы дебей, ачык позициясын билдиришкенине кубандым. Апаң жөнүндө жазган болгондоруң окуп кылабыз. Бул жолу атаң тууралуу айтып берсең. Атамдын көзү өтүп кеткенине 16 жыл болду. Мен атага тең уул да боло албадым деп ойлойм. Жайдары, март, элди ээрчиткен лидер адам болчу. Сүйлөсө атам сүйлөсүн, ырдаса атам ырдасын дегендей эле. Өңүм анан элдин сүрүнөн коркпой алып баруучу болуп кеткениме атам окшом деп ойлойм. Мага атамдай болуш кайдан? Жашоомдо бактылуу кокустук болгонбу? Жолум ачык. Везунчик баламын. Студентмин, курстун алдыңкы 3 студентин Анталияга билимин тереңдетүү үчүн жиберишчү. Мен алдыңкы 3-түккө эмес, 10-дукка да кирчү эмесмин. Байрам Кара деген түрк улутундагы деканыбыз бар эле. Мени чакыртып жибериптир. Окуу жайдан чыгарып жибербесе экен деп корктум. Барсам, эркин, мына бааларың. Сен Кудайдан жөө качкан эле бала экенсиң. Студенттин биринчи функциясы жакшы окуу. Бирок сени теледен көрүп калдым. Мыкты 3 студент барыш керек эле. Бирок тааныштарыбызды салып жатып сени 4-чү кылып коштум. Өзүмдүн атыман ТРТга стажировка өткөнгө сага жолдомо алдым. Теле сеники эмес. Бул тармакта өзүңдү өстүр деп жиберген. Дагы бир бактылуу кокустук. Мелис Эшимканов кокустан тепкичтен кезигип калып эле 2-нчи курстун студенти экениме, дипломум жок экенине карабай телеканалга жумушка алган. Бактылуу кокустуктар, көп адамдар, жайгдайлар бул атты жасашыма жардам беришти. Шайыр шатман жүрөсүң. Өзүң менен өзүң калган учурда эмне тууралуу ойлоносуң? Өзүм менен өзүм калганда кураган куу кекиртек демекчи, эртеңки жөнүндө ойлоном. Ремонтту бүтүрүш керек, бастырманы алдын жасап коюш керек дегендей тиричилик тууралуу ойлоном. Бирок андай ойлордон качам. Өзүмдү алаксытканга аракет кылам. Жашоомдо терең депрессияга кирип кеткен учурларым болгон. Сүйүүдөн уламбы? Жок. 2 жолу тең жашоомдо жолумду туура эле тандап алдымбы? Мени менен тең балдар мындай ийгиликтерге, бийиктиктерге жетип жатат деген ойлордон улам кирип кеткем. Эркектин биринчи милдети каражат табуу деген оюң жакты. Таш доорунан бери эле эркек куралдарын алып сыртка чыгып тамак-аш таап келет. Аял тукум улайт. Экөө биригип тукумдарын коргойт. Бул мыйзам. Биз табиаттын бул мыйзамын жоготуп алдык. Батыш орустар, арабтар дедик. Аларды туурадык. Эч биринин жакшы жактарын ала алган жокпуз. Өзүбүздүкүн да сактап кала албадык. Түпүргүндө эркектер мерт. Сынып калат. Дагы бир кыргыз эркегинин жаман адаты курунамыз. Стамбулда кафеде отурсаң, 50ге чыгып калган официант эркек келип, тыпылдап тейлеп кетет. Эч уялбайт. Бизде 40тан өтсө курсак байлайт. Галстук тагынып бир жерде отуруш керек. Антпесе үйдө отуруш керек. Үйдө отурган эркек майдаланат, чүнчүйт, ызакор болот, ичкиликке жакындайт. Анан барып табигый функциясын унутуп калат. Агрессия башталып, жанагы дөңгөлөктү асып алып урган эркекке айланат.
Ал аял арызын кайтарып алды. Эң таң калган жокмун. Мен биздин аялдарды мигранттарга салыштырам. Аялдар зомбулукка кабылганда кайда барам, өзүмдүн билимим жок болсо эмне кылам деген аргасыз зөөкүр күйөө менен элдешкенге макул болушат. Мигранттар да көөсү урган аялдардай эле айласыз. Башкы улут деле колордолгонго, укугу корголбогонго түнкүрүп туруп, Москваңды желкемдин чуңкуру көрсүн деп басып кеткиси келет. Бирок кайда барат? Келсе мамлекетти алсыз, иш менен камсыз кыла албайт. Баарына чыдаш керек болот. Ошол эле айласыздык, сузактык эжеде болду. Өткөнкү шайлоодо үгүт иштерине катышпайм деп катышпай койгонсуң. Бул жолу да ошол принциптесиңби? Оюм 2 эсе бекемделди. Рахмат, ошону эскертип койгонуңарга. 5 жылдын ичинде ошол партиялардын бири да жыргаткан жок. Келе жатканына да катышпайм. Азыр той да жок, эч нерсе жок. Бирок акча калса да үгүт иштерине катышпайм. Анткени мойнума саясий жүктү үйгүм келбейт. Ошол учурда көбүн айткан. Тыйыныңды башка жактан да табабыз. Мобулардын оюна катышып ырдабай эле койгулачы десем угушкан эмес. Ошого эми аң сезимдер жетип отурат. Мирбек Атабеков менен кече эле кофе ичип олтуруп сүйлөштүм. Ал дагы катышпайм деди. Атактуулук бул да бир жоопкерчилик да. Бирөө мисалы